Гүлзат Мамытбектин мушташы. 2019-жылы эң чоң ызы-чуу менен өзүн кыргыздын Деми деп атаган ырчы блогер Гүлзат Мамытбектин мурунку жолдошу менен болгон мушташы болду окшойт. Келишпестик ортодогу бала жана үй талашуудан келип чыккан. Дал ошол ызы-чуу ырчы Instagram баракчасына жүктөп, балдарымды алам деп барсам атасы бербей койду. Өзүмдүн үйүмө өзүмдү киргизбейт. Менин үйүмдө жубайым менен жашайт. Азыркы жубайына дагы учурдагы мага кол көтөргөндөй балдарын көзүнчө кол көтөрөт экен. Эл эмне дейт, ата-энемдин бетин жер каратпайын деп ал адам менен 7 жыл жашадым. Балдарымдын психикасы да бузулду. Эми мен балдарым үчүн акырына чейин күрөшөм, эч нерседен коркпойм деп ыйлаганы бар. Бул окуядан кийин Гүлзат Мамытбек балдарына жана үйүн алуу үчүн Сокулук райондук сотуна кайрылган. Бирок сот мурунку жолдошу Талат Курманкуловдун пайдасын чечкен. Андан кийин дагы бир ирет үйүнө барганда жолдошу аны ичке тепкендиги үчүн Чүй облустук сотуна кайрылган. Анда балдарынын атасы бейбаштык беренеси менен айыпталган. Бул ирет дагы сот жолдошунун пайдасына чечип берген. Учурда Гүлзат Мамытбек үйүн ала албаса дагы балдары менен байма-бай көрүшүп турарын Instagram баракчасына жүктөп турат. Андан сырткары ырчы 2018-жылдын соңунда америкалык режиссер Хуан Буэндага турмушка чыгып, тилекке каршы үстүбүздөгү жылы ажырашып кетишкен. Анын себеби Мамытбек балдарын ал күткөндөй мамиле кыла албаганы менен түшүндүргөн. Маалымат булагы Аргумент чекиткейжи. Анжелика бирөөнүн күйөөсүн тартып алгандай ажылдагансыңар. Эстрада ырчысы Анжелика Кайратова жеке жашоосу боюнча Instagram баракчасын жазып, элдин сынына көп кабылат. Бул жолу ырчы айым аны сындагандарга жооп жазды. Силер кыздарымдын менин атасынын кантип жашап жатканын билбейсиңер. Кыздарым атасы менен бат-бат көрүшүп турушат. Бизди түбөлүккө байланыштырган кыздарыбыз бар. Жашоону өзүбүз каалагандай кылып түзүп жатабыз. Бир учурда тим эле бирөөнүн жашап жүргөн күйөөсүн мен тартып алгандай ажылдагансыңар. Мейли көрөбүз дегем. Обу жок аялдын сөзүнө кирип ишенгендер андан бетер көп болушкан. Мен ичимдеги бугумду айтар сөзүмдү ичиме бекем катып, Анжелика, бул сыноо бар өтөт дер элем. Канчалаган азырыкка жаман жолго кадам таштабадым. Мен башты иштетип, акча таап, жоопкерчиликтүү мамиле жасайм. Ошондон мен сыйлагандар аз эмес деп жазып чыккан. Маалымат булагы Аргумент чекиткейжи.
Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон утуштарга ээ болуңуз.